Адамдын жыгылганы жакшы экен. Көп учурда кыйынчылык көрүп, сыздап калып жыгылганы, кээде туугандарыңыз болот, дос жарларыңыз болот, жыгылып калат, кыйынчылык көрүп калат. Ал учурда кээде кишини өзүнө коюп койгон дагы жакшы. Кээ бир адамдар бар, сайраңдап, тайраңдап, ойноп күлүп эле жүрө берет. Кийин акыры жашоосун карасаңыз бир жыйынтык болгон эмес да. Кээ бир учурларда көп адамдар көп жыгылат, эч кимге билдирбейт, бирок эле карасаңыз көп нерсени кылып койгон болот. Себеби көп жыгылган, көп сабактарды алды да. Канча көп жыгылсаң, ошончо көп сабак аласың. Болгону бир проблема келген учурда сиз ошону проблема көзү менен карасаңыз, ал проблема болуп көрүнөт. Аны чечүү оңой негизи. Ал жол дагы табылат. Себеби бергенди билген Аллах анын жолун дагы билет да, кантип аны берет сизге. Ошондой экен, кээде урматтуу мекендешим көйгөй маселе келген учурда, проблема келген учурда наалый бербестен түз көз караш менен ошонун чечимин издешибиз керек. Наалыш менен чечилип калбайт, аракет менен чечилет.